Жогорку кеңештин түшкү танаписке чейинки жыйынында КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсүн шайлоонун жыйынтыгы менен Чынар Капарова өткөн. А бирок депутаттардын талаш пикиринен кийин бул маселе түштөн кийинкиге калтырылган. Депутаттар жашыруун добуш беришип, эң көп добушту талапкер Чынар Капарова алган. Ага 79 депутат макул, 16сы каршы деп добуш беришкен. Түштөн кийин жогорку кеңештин депутаттары пикирин өзгөртүп, Чынар Капарованын 79-ун жокко чыгарып, дем албай 5 саат талашып отуруп, 77 добуш менен Атыргүл Сарыбаеваны шайлашты. Кошумчалай кетсек, КТРКнын байкоочу кеңешине талапкер Атыргүл Сарыбаевага добуш бересиңер деген көрсөтмө келип түшкөнүн Говорит ТВ маалымат агенттигине өздүк булактар кабарлаган. Атын атагысы келбеген айрым депутаттар маалыматты тастыктаган. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп коюңуздар. Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин токтом кылат. Сарыбаева Атыргүл Окенеевна Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңеши курамына киргизилсин. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2017 жылдын 26 апрелиндеги номер 1048-6 Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамын бекитүү жөнүндө токтомуна төмөнкүдө өзгөртүүлөр киргизилсин. Ушул токтомдун аткарылышы контролдоо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин социалдык билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитетине жүктөлсүн. Урматтуу депутаттар, анда байкоочу кеңешке Сарыбаева Атыргүл Окенеевна шайланды. Рахмат бардыңыздарга. Токтом аз кечиресиз, токтом долбоорун добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 103, каршы 3, бары 106, катталды 117. Токтом долбоору кабыл алынды. Сарыбай Атыргүл Окенеевна, сизди куттуктаймын. Рахмат бардыңыздарга, рахмат, жакшы иштеп берем деген ойдомун. Рахмат колдогонуңузга. Рахмат. Депутаттар 5 сааттан бери КТРКнын байкоочу кеңешине мүчөлүгүнө талапкерди тандай албай чурулдашты. 10 талапкердин ичинен рейтинг боюнча 5 талапкерди бекитип бериш керек экен. Алгач келбей калган 2 талапкерге добуш берилбей калгандыктан айрым билерман депутаттар токтомду жокко чыгарып, кайрадан добуш берүүгө коюлган. Урматтуу депутаттар, туура эле добуш берилди. Себеби дегенде комитеттин чечими менен, анан сиздердин добушуңуздар менен биз жабык добуш берүү бердик. Ал рейтингтин добуш берүү эң көпчүлүк менен жеңет. Азыр бир эле маселе Мусаев Нургазы Маматраимович дагы бар экен талапкерликке. Ага дагы добуш берүү өзү жок болгондуктан добуш берүү болгон жок. 90 беренени окуп койсом, эгерде ушул регламент менен башкасы каралбаса, бир орунга бир нече талапкер көрсөтүлгөндө же чечимдин бир нече варианты каралганда добуш берүү 3 түрдө өткөрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан баары туура комитеттин чечимине таянып биз өткөрдүк. Урматтуу депутаттар, кийинки маселе Эркинбек уулу Эмилбекти процедуралык маселе менен 4-чү микрофон. Рахмат, урматтуу жыйын алып баруучулар, кичине залды карап турсаңар, регламент окуп эле. Баятан бери турам. Добуш берүү алдында ушул эрежени айтылыш керек, туурабы? Ким биринчи орун алса, ким экинчи орун алса, ким көпчүлүк алса деген. Мисалы үчүн мен 2 кишиге за бергем. Рейтинговый болот деп ойлогом да. Кандай болот анда? Анда эмне кереги бар жанагы жашыруун тайный бюллетень менен? Мына жерде отурган биздин талапкерлер деле булардын деле карашыбыз керекти. Буларга баягы рейтинги болгондо калыстык менен адилеттүүлүк болот. Менимче сиз урматтуу Айда Камчыбековна бир аз шашып кеттиңиз окшойт. Шайланат, маселе жок. Көрүнүп турат, бирок экөөңөр 2 төраганын орун басары 2 пикир болгон кичине мындай жакшынын белгиси эмес да. Бирдикте иштесеңер туура болот эле. Рахмат, Исхак Абсаматович, эске алабыз баарын. Бирок биз комитеттин чечимине таяндык. Кийинки маселе процедуралык маселе 6-чы микрофон. Урматтуу төрайым, сиз мени дегеле көзүңүз келбей жатасыз го. Жанатан бери колумду көтөрүп туруп атам бул жерде. Мен айда жылда эле бир чыгам негизи микрофонго.
Урматтуу төрайым, бул биз деле ойлоп атабыз, өтөт жанагы биринчи алган добуш менен Чынара Капарова. Бирок ушул биздин жыйынды сотко бергенге акылуу. Бул кишилер акыйкатсыз өтүп калды деп. Не себеп дегенде? Келбей койду деп добуш бербей бар бекен. Бул кайерден чыккан? Фамилиясы өтсө комитеттен. Анан келбей койду бир киши деп добуш бербей коебузбу ага? Ошо киши сотко бердечи бизди. Бул биринчиси. Мына сиз адам укугу жөнүндө аябай жакшы көп сөздөрдү айтасыз. Адам укугу келбей койду, мүмкүн ооруп калгандыр ал. Анан келбей койду деп ал кишини кошпой койдукпу? Бул өтө туура эмес. Экинчиси, мияки рейтинг менен атам замандан бери шайлап келе жатат. Мындан мурунку далай жыйындарды көргөнбүз. Бир кезде 2003 жылы мен дагы ошол омбудсмендин замына ушул мияки рейтинг менен өткөнбүз. Дайыма эки адам коюлчу. Жок, шаша калып эле комитеттин чечими деп туруп анан ушинтип зордукка салып өткөзүп атасыз да. Бул туура эмес болуп калат. Биринчиден кайталайм. Келбей койду деп аны добуш бербей койгон эч жерде жок андай. Келбей койду деп. Каерде бар ошол нерсе? Экинчиси, могу коллегалар туура айтып атат. Мияки рейтингден коюңуз. Ал алган киши кайта эле алат өзүнүн добушун. Ошол отурган депутаттар берет кайта добушун. Бирок биз акыйкат кылдык, калыстык кылдык деп айталы да. Жүзүбүз жарык болсун да кийин. Бул коомдук менин сунушумду коюңуз азыр добушка. Анан комитеттин чечими өтүп кетти деп бир адамды мына кесип алдыңар, келбей койду деп. Туура эмес бул. Рахмат. Урматтуу Садыкшер мырза, эч ким зордуктаган жок. Комитеттин чечимине биз регламентке ылайык туура болсун деп атабыз. Добушка кайра коебуз. Сиздин сунушуңузду кайталап койсоңуз, кандай сунуш болду? Эки сунуш болдубу же бир сунушпу? Мусаев боюнчабы же жумшак рейтинг боюнчабы? Кайсы сунуш болду? Берип койсоңуз. Беребиз, добушка коюп, биз палата чечет. Менин сунушум регламент бузулду. Бир кишинин атын келбей койдук деп биз добуш берген жокпуз, урматтуу депутаттар. Болгон анын күнөөсү бул жерге келбей коюптур. Бул кантип болот? Эгер ал списокко кирсе, комитеттен өтсө анын фамилиясы, анан бул жака келбей койду деп биз ага добуш бербей койдук. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул добушту кайталашыбыз керек биз. Кайта так мияки рейтинг кылып туруп, анан кийин эки кишиден шайлап алыш керек татыктуу. Рахмат. Процедуралык маселе менен Мирлан Исакбекович, андан кийин комитеттин төрайымы так жооп берип койсоңуз, чечимде кандай чечилди эле добуш берүүнүн форматы? Урматтуу депутаттар, комитеттин чечиминде добуш берүү процедурасы жабык электрондук тутумду пайдалануу менен деп чечилиптир. Ал норма 84 беренеде көрсөтүлгөн добуш берүүнүн түрлөрү. Ал жерде так жазылып турат. Эгерде бир адам шайланып жатса, бир нече талапкер көрсөтүлсө, ушул регламенттин 90 беренесине ылайык добуш берүү жүргүзүлөт деп. 90 беренеде 4-5 талапкер болот бир орунга, 2 талапкер алдыңкы добуш алгандар боюнча кайрадан добуш берүү жүргүзүлүп такталыш керек. Анан урматтуу Садыкшер мырзанын дагы сунушу менен колдоп кетем. Эми келбей калды добуш бербей кое албайбыз. Беришибиз керек аны үчүн. Урматтуу депутаттар, эми комитеттин чечимине таяндык деп атат. Мен өзүм пикирим айтып атам. Мен жалпы бирдей эле процедура болуш керек. Регламентте каралган процедура болуш керек. 6 микрофон, процедуралык маселе. Рахмат, Айда Камчыбековна. Урматтуу депутаттар, эми эч ким урматтуу балдак таянган жигит. Процедуралык маселе, 6 микрофон. Жок, эми силер сүйлөшүп атасыңар, үчөөң бирип алып. Мен силерге айтайын дедим эле да. Айда Камчыбековна, мындай да, эми эч ким вице-спикер болуп төрөлгөн эмес. Мына сиз биринчи айда иштеп атасыз, урматтуу депутаттар, колдоп коелу. Анча-мынча жаңылыш кетип калышы мүмкүн. Кимибизди отургузса да ушул жерге. Негизи туура эле кетип атат. Эми азыр мен сунушум, сиз азыр баарын жокко чыгарың, себеби Чынара Капарованы биз өткөрүбүздүк да. Добуш берип, сиз только результатын айтпадыңыз, депутаттар экинчи жолу добуш берип койду. Ошондуктан азыр баарын жокко чыгарып, биздин кабыл алган чечимди добуш менен чыгарабыз, 1 эле мүнөт кетет. Анан жанагыларды баарын кайра койсоңуз, мен оюмча депутаттар колдоп аткан кандидат өтүп кетет. И ошону акырында коюп коесуз, болду, 1 мүнөттө маселе чечилет. Рахмат.
Рахмат. Биринчи микрофон сиздин сунушту азыр добушка коебуз. Процедуралык маселе. Тоо-кен өнөр жайына болгон салык баасын өзгөртүү керек. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин отурумунда президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Мамлекет башчы белгилегендей, айрым өлкөлөрдө тоо-кен өнөр жайынын салыгы 15-тен 50%га чейин жетет. Биздин өлкөдө салык жүгү орточо 8-10%ды түзөт. Төлөбөгөндөр дагы көп. Бааны өзгөртүү керек, деди Сооронбай Жээнбеков. Салык жагын токтолуп кетиш керек. Салык жагын биз дүйнөлүк практиканы, тажрыйбаны баарын карап чыгыш керек. Кайсы мамлекеттерде бул салык саясат кандай? Мына менин билишимче, кээ бир жерде 15-тен 50%га чейин, 40%га чейин алган салыктар бар. А бизде азыр салыктын орточо төлөмү 8%-дан 10%га чейин түзөт. Эми түшүнүп атам, кээ бир мамлекеттерде кен байлыктарын казуу ал түз жерде өндүрүлөт. Азыр бүт коммуникациясы бар. Bizde büyük toğlu rayonlardan öndürülgen kenderi var. Buna aldığınkı too-ken tarmağından жақсы iyilikке жетіп атқан өлкөлөрдү biz analizlep бұл кырдаалды biz албетте өзгөртүшүбүз керек. Өзгөрүш керек. Мына көрүп атасыңар, бұл боюнча дагы салыктан жашыргандар толтура. И bunun арасында биздин дагы чиновниктер бар. Мына өткөндө айтып атышат, мен сурап атам. Буну ачык айтыш керек. Мына лицензия жок ташып атышат. Руда ташып атат. Чоң машиналар менен. 403 километр алып барып, лицензиясы жок, бир тыйын салык төлөбөй сыртка чыгарып атышат. Эми ошол машина ошол тоо-кенден Ошко барачак, Жалал-Абадка барачакты, ошо чек арагача баргачакты, ал жерде канча мамлекеттик органдар бар, канча районду басып өтөт, канча көчөдө финансылык полиция балдары иштейт ал жерде, канча ички иштер кызматкерлери бар. Бардыгы чогуу болгон үчүн мына ушундай мыйзамсыз сыртка алып чыгуу токтобой атат да. Өткөндө бирөөнү айтсам айтат, аны изилдеш керек деп. Мен айттым, андайды ошол кенден өндүргөн машина чыкканда бир 10 класс артынан салып койсо, 10 класс баласы келип айтып берет. Каерге барды, каерге төктү, каяктан алып ким алып чыкты барын айтып берет. Аңласа болот да. Мына ушул маселени дагы артынан салыкты төктүргөнгө, тоо-кенден түшө турган бюджет көбөйткөнгө аракеттер катуу болуш керек. Республика аймагында 31 январдан тарта кар жаап, ашууларда тоолуу райондордо көчкү түшө турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, мындай аба ырайы 2 февралга чейин уланат. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл экенин эскертти.